Бүгүн Жалал Абад шаарына караштуу Кыргызстан айылындагы номер 18 Манас Миң жалпы орто билим берүүчү мектеби Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилди. Аталган мектептин курулушу 2019 жылы башталып, бул жылы толугу менен бүткөрүлгөн. Негизи мектеп 275 орунду болуп салынып, жаңы заманбап типте баардык класстары, ошондой эле спорттук жайлары менен бүткөрүлгөн. Жалпы суммасы курулушка 82 миллион сом жумшалган. Ал каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген. Буга чейин бул жерде эски мектеп болгон. Бүгүн жаңы мектеп берилгенине Кыргызстан айылынын жалпы тургундары, мектеп жааматы жана окуучулар кубанып турган чагы.